Şariatta negizi жаш болтур өзүнөн улуу аялга үйлөнсө болобу, шариатта болот деби. Далил пайгамбарыбыз өзүнөн 15 жаш улуу Хадижа энебизге үйлөнүп, Хадижа энебиз мурун 2 күйөөдө болгон, 6 бала төрөп берди. Бүт байлыгын алдына салып берди. Сүйүктүү аялы болуп өтүп кетти. Жаннаттагы каныша. Бирок ошол картаң аялдар жаш балдарды башын айлантып, сыйкырлап, ысытма кылып, дуалап туруп, анан ойноп жүрүшөбү, тийип алдыбы, ошонусу туура эмес. Анткени сыйкыр, дуа, кара дуа, ысытма дегендин баардыгы сыйкырдын түрү. Мунун баардыгы шариатта арам, чоң күнөө. Арам аркылуу мен береке табайын дебеңиздер. Арам аркылуу мен өнүгүп, өсүп, жыргап кетем дебеңиздер. Акыбети куурайт кайра, кайтып келет. Бизде көрүп калдык интернетте. Баламдын Москвада иштеген тоюна баратсам, келинни көрөйүн десем, келиним мен менен тең экен деп атпайбы? Туурабы? Эми баардык эле эне баласына жамандык кылбайт. Эми допустим дейли орусча айтмакчы. Мүмкүн аял киши эмне кылды? Жаш жигиттин башын айлантып, сыйкырлап туруп, тийип алды. Тийип туруп төрөдү. Туурабы? Бала көрөйүн деди, эмне ниети кылып төрөдү деп коюңуз. Эркек бала төрөдү. Анан 20 жыл убакыт өтөт да. 20 жылдан ошол баласын дагы бир ошондой эскемпир башын айланып туруп тийип алат. Ошондо ошол энесин сыздаткан азыркы келин картаң аны дагы бир өзүнүн менен тең сыздатат да. Кайтуучу дүйнөдө. Арам жолу менен эмес эле сүйлөшсүн экөө. Ачыкка чыгып сүйлөшсүн. Туурабы? Бул деген турмуш, бул деген ак нике. Ачыкка чыгып туруп айтсын. Ушундай мен улумун. Балаңыз менен экөөбүз баш кошолу деп атабыз. Балаңыз экөөбүз бири-бирибизди жактырып атабыз десе. Же балаңыз иман жолунда экен, мен да иман жолундамын. А энеси иман жолунда эмес. Жок, койгон. Биздин үрп адатта, салтта жок андай деп. Төрөй турган болсо, туурабы? Дуалабай, экөө көнүшүп үйлөнсө мейли. Бирок андай нерсе көбөйүп атат деп угуп атам. Көбүнчө арам жолу менен, арам ниетте, арам ишке. Болбойт. Көбүнчө күйөөдөн чыккан, ажырашкан, жыныстык катнашын даамын татып калган жаш жигиттер барат, алда кайнап турган кези билбейт, түшүнбөйт. Анан экөө эмне кылат, тигил жактан жанагындай бир комнатта 10 киши, 15 киши жашайт. Арамдын баары ошол жерде, береке таап аткан ишинин баарын берекесин кетиришет. Анан да жанагындай никеге турушат, же никеге турбай эле арам жол менен кошулуп жүрө беришип, чоң күнөөгө батып аткан, өлүм жазасына тартыла турган күнөөгө батып жүрүшөт да, бир туугандарыбыз адашып атышат.